Саламатсыздарбы урматтуу колдонуучулар. Бүгүн биз Билим Ай сайтына жаңы кошулган программалар менен тааныштырабыз. Бул программалар айрыкча мугалимдер үчүн абдан керектүү. Ошол үчүн булардын баардыгын бириктирип санариптик куралдар деп атап койдук. Мугалимдер бул программаларды сабак учурунда, ачык саатка даярданып жаткан учурда ушул куралдарды колдонуп өтсөңүздөр болот. Мисалга биринчи программа бул окуучуларды же болбосо студенттердин тизмесин киргизсеңиздер, ошол тизмеге карап топторго бөлүп берет. Андан кийинкиси жооп берүүчү окуучунун кокусунан тандап алуу жана башка. Бул программалардын ар биринин кандай колдонушу боюнча өзүнчө кыскача көрсөтүп берейин. Мисалга туш келди тандоо дегенге кирсеңиздер, бул жерге окуучуларды тизмесин үтүрмөнүн же болбосо ар бирин жаңы сапка жазасыздар. Мен алдын ала 10 тизмеден турган окуучулардын аттарын жазып алдым. Мисалга 10 окуучудан турган тизмени киргиздик. Андан кийин канча окуучу болсо аны да эсептеп турат. Мисалга 10 окуучу табылды деп турат. Андан кийин тандоо дегенди бассак, бул жактан бизге мисалы сезим деген чыгарып берди. Калган окуучу 9. Аталган окуучу кийин кайра чыкпайт. Мисалга буну менен эмнелерди аткарса болот? Мисалы доскага чыгарып, же болбосо бир суроо берип, ар биринен ушундай нерселерди аткарсаңыздар болот. Же болбосо ошол эле нерсени тандоо дөңгөлөгү деген бар. Бул жакка кирсеңиздер, тандоо дөңгөлөгү деген бул ошол сыяктуу эле иштейт. Бул жерге да окуучулардын же болбосо студенттердин аттарын жазасыздар. Жазган сайын оң жакка диаграмма сыяктуу автоматтык түрдө кошулат. Даярдап алган тизмени кошоюн. Жалпы 13 окуучу болду. Андан кийин дөңгөлөктү айлантуу деген басканда, ошол 13 окуучудан бирөөнү тандап алат. Мисалы, мына Адилет деп чыкты. Макул деген баскандан кийин бул Адилет деген тизмеден өчүрүлөт. Андан кийинки тандоон басканда калган 12 окуучуну тандап берет. Бул жерге негизи окуучулардын же болбосо студенттердин аттарын эмес, бул жерге суроо жазсаңыздар да болот. Суроо же болбосо тапшырма жазсаңыздар болот. Ушул тапшырманы аткар дегендей. Ушинтип кошуп кете бересиздер. Суроо 3. Андан кийин дөңгөлөктү айлантуу деген басканда студенттерди же окуучуларды доскага чыгарып туруп, буну айлатканда ошол студентке же окуучуга берилүүчү суроо чыга турган кылсаңыздар болот. Башка куралдарды мисалы топторго бөлүү деле ушундай иштейт. Топторго бөлүп алуу үчүн окуучулардын тизмесин жазып аласыздар. Андан кийин канча топко бөлүш керек? 2 же болбосо 3, 4 өзүңүздөр каалагандай окуучунун санына карап. Мисалы азыр 2 боюнча бөлүштүрүү деген бассак, бизге мына биринчи топ, экинчи топ бөлүп берет. Эгер кайра дагы бөлүштүрүү деген бассак, анда дагы башка тизме кылып ар кандай рандом негизинде бөлүп берет. Же болбосо мына 5ке бөлсөк, ошол 10 окуучуну 2-2ден 5 топко бөлүп берет. Буларды колдонуу үчүн сиздерден аккаунт талап кылынбайт. Ошол bilimai.kg деген сайтка кирип, акысыз колдонсоңуздар болот. Бул жерде турган программалардын баардыгы акысыз жана аккаунт талап кылынбайт. bilimai.kg деген сайтка кирип иштетсеңиздер болот. Андан кийин сабак таймери боюнча да көрсөтүп коеюн. Бул жерде сиздер окуучуларга тапшырма берген учурда ошол тапшырманы канча убакытта иштеп бүтүш керек, ошол боюнча убакыт белгилеп койсоңуздар болот. Мисалга мен бир тапшырма берип, аны 30 секунда ичинде иштеп бүтүш керек. Баштоо деген бассаңыздар, бул жакта таймер иштейт. Ошого карап тапшырманы көзөмөлдөп турсаңыздар болот убактысына. Же болбосо татаал тапшырмалар болсо 5 мүнөт, 6 мүнөт, 20 мүнөткө чейин ар кандай өзүңүздөргө ыңгайлуу убакытты белгилеп, ошого жараша прогресс жүргүзсөңүздөр болот. Андан сырткары ушул Билим Ай сайтында аркан тартыш оюндары да мына биринчиде турат. Ушул аркан тартыш деген бассаңыздар, мурдакыдай эле математика, жеңил мектеп окуучулары үчүн орто деңгээл, татаал деңгээл жана башка предметтерден
аркан тартыш оюну бар. Бул дагы ойнолот, кадимкидей эле ойносоңуздар болот. Жана башка мына логин, пароль алган колдонуучулар өзүңүздөрдүн предметине же болбосо бул жерде жок предметтерден түзгөн предметтер, жаңы оюндар болсо шилтемеси менен бөлүшсөңүздөр, биз ушул негизги баракчага жайгаштырабыз. Жакында жол белгилери боюнча дагы кызыктуу аркан тартыш оюн жасап жатабыз. Бүтсөк бөлүшөбүз. Сиздерде дагы ушундай программа же болбосо куралдар боюнча идеялар болсо комментарийга жазыңыздар. Биз мугалимдерге керек болгон ушундай программаларды жасап сайтка илебиз. Бул сайттагы куралдарды баардык мугалимдер акысыз жана каалаган убакта колдоно алышат. Азырынча ушул 5 программаны колдонсоңуздар болот жана аркан тартыш оюнундагы предметтер сыяктуу бул жерде дагы кошумча программалар менен толуктайбыз. Кийинки сабак логин пароль алгандан кийин аркан тартыш оюнуна тесттерди, суроолорду кантип түзөм деген окутуучулар, мугалимдер үчүн атайын видео сабак чыгат. Ушул Instagram баракчага катталып коюңуздар.